органдарынын кызматкерлеринин медициналык жактан камсыз кылууну уюштуруу тарыхы алыскы 30-жылдарда башталган. Анда Фрунзе шаарында Красный Октябрь жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жумушчу дыйкандар милициясынын кызматкерлери үчүн биринчи амбулатория ачылган. 1940-жылы Москва жана Красный Октябрь көчөлөрүнүн кесилишинде биринчи бейтапкана курулган. Бул 2 кабат имаратта дарылоо жана дартты аныктоо кабинеттери жайгашкан. Терапевтик, хирургиялык, гинекологиялык, физиотерапевтик, рентгендик клиникалык лаборатория жана дарыкана. Ал жерде шарттары ыңгайлуу болбогондуктан, анын ичинде стационардык дарылоо мүмкүнчүлүктөрү болбогондуктан амбулатордук дарылоо менен чектелип келгенбиз. Бул дарыгерлердин ички иштер органдарынын кызматкерлерине кызмат көрсөтүүсү аябай тоскоолдук кылган. Ошол себептен 57-жылы министрликтин жетекчилиги тарабынан чечим кабыл алынып, 59-жылы ошол эле мекемеге кошумча дагы имараттар салынып, ошону менен бирге 30 койкалуу стационардык бөлүм ачылат. Ага кошо операциондук блоктору менен кошо ачылып, кызмат көрсөтүп баштайбыз. 1972-1973 жылдары өз алдынча штаттык структуралар катары аскердик дарыгердик комиссиясы жана санитардык эпидемиологиялык станциясы бөлүнгөн. 2024 кыргыз милициясы өзүнүн түзүлгөндүгүн 100 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Ал эми 1974 жылы Ички иштер министрлигинин аскердик дарыгердик комиссиясы түзүлгөн. Комиссиянын негизги милдеттери ички иштер органдарына биринчи жолу кабыл алынган жарандарды, курсанттарды жана угуучуларды медициналык комиссиядан өткөрүү. Ошондой эле ички иштер органдарынын кызмат өтөп жаткан кызматкерлерди ооруларын, жаракаттарын себептик байланыштары боюнча чечимдерди кабыл алуу. Медициналык комиссияга келгендер хирург, терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог, психиатр дарыгерлеринин кароосунан өтөт. Ошондой эле психодиагностикалык тестирлерден өтүшөт. Акыркы мезгилдерде жетекчилик тарабынан аскердик дарыгердик комиссиясынын имараттары жакшыртылып, тиешелүү капиталдык оңдодон өткөрүлдү. Урматтуу кесиптештер, сиздерди Кыргыз милициясынын 100 жылдык майрамы менен куттуктайм. Чын ден соолук, иштериңизге ийгиликтерди каалайм. Аскердик дарыгердик комиссиясы бул куралдуу күчтөрдүн катарына кирип жаткан ар бир жарандын ден соолугун, дене түзүлүшүн, ошондой эле акыл эсин тандап текшерүүчү медицинанын бир бөлүмү. Ички иштер органдарына кирип жаткан ар бир жаран сөзсүз түрдө ушул аскердик дарыгердик комиссиянын көзөмөлүнөн өтүшү керек. Тек гана жаңы кирип жаткан жарандар эмес, кызматтагы адамдар дагы ар жыл сайын медициналык толук көзөмөлдөн өтүп турушат. Ички иштер органдарына жаңы кирип жаткан кызматкерлер кандай дарыгерлердин, кайсы дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүшү керек жана кандай сынактар күтүп турат, биз сиздерге кененирээк көрсөтүп беребиз. Келген ар бир жаран биринчи эле ушул жакка келип акт ачышып, андан кийин багыттама алышат. Багыттама алган соң дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүүгө жөнөшөт. Дегенде эле биринчи биз терапевттин көзөмөлүнөн өтөбүз. Рұқсатпы? Дарыгер эксперт терапевт, кан басымын өлчөө, өпкөнү угуу, ички органдардын аскультациясы, пальпация жана терапевтик оорулар боюнча күбөлөндүрүлүүчү кызматкерлерди алып барат. Дарыгер эксперт офтальмолог, объективдүү текшерүү, көрүү органдарынын куштугу, көздүн сынуусу, көздүн түбүн текшерүү, түз сезүүнү аныктоо, окулистикалык оорулар боюнча күбөлөндүрүлүүчү кызматкерлерди алып барат. Дарыгер эксперт невропатолог талапкерлердин активдүүлүгүн аныктайт. Тон, булчуң күчү, терең жана өксүрдөн сезимталдыкты текшерүү, баш сөөктүн нерв функциясын текшерүү, неврологиялык балкым менен рефлекстерди изилдейт. Дарыгер эксперт отоларинголог кулак, кекиртек жана мурун көңдөйүн текшерет. Бул жактан кызматка кирип жаткан жарандар психодиагностикалык тестирлөөдөн өтүшөт. Себеби ички иштер органдарына кирген ар бир кызматкер моралдык жактан дагы туруктуу болушу керек. Психиатр дарыгери талапкерлердин жеке психологиялык сапаттарына жана кесиптик жарактуулугуна баа берет. Жеке психофизиологиялык резервтерди табуу максатында кенже башкаруучу курамдан офицердик курамдын кызмат ордуна жана жетектөөчү кызмат ордуна которууда. Ички иштер органынын кызматкерлеринин функционалдык диагностиканын врачы менен бирдикте текшеришет. 1936 жылы
түптөлгөндөн анан 91-жылы биз эгемендүүлүктү алгандан кийин Кыргыз Республикасы болуп калдык. Ушунун кызым. Эксперт-психолог психикалык жактан бузулуу белгилери бар адамдарды аныктайт, жеке психологиялык сапаттарга жана кесиптик жарактуулугуна баа берет. Функционалдык диагностика боюнча дарыгери, кесиптик тандоо, нерв системасынын функцияларын терең изилдөө жана организмдин функциялык резервтерин баалоо максатында психофизиологиялык изилдөө жүргүзөт. 2007 жылы Ички иштер министрлигинин медициналык бөлүмү Ички иштер министрлигинин медициналык башкармалыгы болуп өзгөртүлгөн. Негизи бизге жүктөлгөн милдеттерибиздин бири ушул ички иштер органдарынын кызматкерлеринин, ардагерлеринин, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жана ички иштер органдарында иштеген эркин жалдама курамдагы кызматкерлердин ден соолугуна кам көрүү негизги милдетибиз жана ушул ички иштер органдарынын имараттарынын санитардык абалын көзөмөлдөө болуп эсептелинет негизги милдеттерибиз. Азыркы учурда медициналык башкармалыгында аттестацияланган жана эркин кызматкерлер бар. Аттестацияланган кызматкерлер ар дайым күчөтүлгөн тартипте медициналык жардам көрсөтүүнү камсыздайт. Татыктуу жетекчилердин жетектөөсү алдында мекенибизге кызмат кылган кызматкерлерибиздин ден соолугуна кам көрүүнү, дарылоону жана алдын алууну улантып келет.